Тажикстандын лидери Эмомали Рахмон 12 мартта мамлекеттик сапары менен Бишкекке келди. Аны Манас аэропортунан президент Садыр Жапаров тосуп алды. Рахмон 2 күндүк сапарында президент Садыр Жапаров өкмөт жана парламент жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмондун биргелешкен билдирүүсүн кабыл алуу Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосунда мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге жана башка эки тараптуу документтерге кол коюу пландаштырылууда. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да Рахмондун мамлекеттик сапарынын алкагында кыргыз-тажик чек ара маселеси каралаарын, күн тартибинде дагы бир катар маселелер бар экенин билдирди. Тажикстандын мамлекет башчысынын сапары Кыргыз-тажик чек арасы боюнча эки мамлекет мунасатап документ ратификацияга кирер алдында уюштурулду. Бул эки өлкө тең мүчө болгон уюмдардын Кыргызстанда өткөн саммиттерин эске албаганда тажик лидеринин 4 жыл мурунку чек ара чатагынан кийин Бишкекке алгачкы сапары болуп калды. 2021 жылдагы жаңжалдан бери эки өлкөнүн чек арасы жабык турат. Чек араны тактоо келишимине кол коюлгандан кийин буга чейин жабык турган чек ара бекеттери ачылаары күтүлүүдө. Эки элдин ортосуна ынтымак эле керек экени айтылып атат да. Анан мен деле терс көрүнүштөрдү көргөн жокмун. Жакшы жерлерди сунуштасаңар, шарттары бар болсо, биз дароо эле көчүп кеткенге даяр экенбиз деген сөздөр айтылды да. Мана бүгүн эртең дагы биз Кызыл Бел айылында чек араны ачалы деген максаттын алдында турабыз. Буюрса 13-үндө иш-чара болот. Ушу чек араны ачуу боюнча. Кыргыз-тажик чек арасы кантип такталып жатканы боюнча маалымат 27 февралда гана белгилүү болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Таршиев Жогорку кеңештин комитеттеринин биргелешкен жыйынында маалымат берип, чек араны такташууда эки тараптын тең кызыкчылыгы эске алынганын, алмашылган жерлер да ушундай эреженин негизинде ишке ашканын түшүндүргөн. Жогорку кеңештин 6 комитети макулдашуунун долбоорун талкуусуз колдоп берген. Алмашылганы жаткан жерлердин тизмесинде Баткен районундагы Достук айылы да бар. Депутат Султанбай Айжигитов парламенттин 5 марттагы жыйынында Достук айылынын берилишин туура эмес чечим катары баалаган. Анын мындай пикирин бир катар депутаттар сынга алып, Ыйман-Нур фракциясы ошол эле күнү Айжигитовду фракциядан чыгаруу чечимин кабыл алган. Президент Садыр Жапаров чек ара түбөлүктүү чечилип жатканын билдирип, депутаттын аракети манипуляция экенин айткан. Шаршембиде Жогорку кеңеште Айжигитов парламенттин борбордук трибунасынан өз фракциясынан чыгарылышы тууралуу сөз сүйлөөнү суранып, бирок депутаттар ал сунушту колдогон жок. Бул парламентпи же эмне бул? Же нотариальный конторабы? Бай, уялбайсыңарбы? Сөз берип койгула да. Мен өзүмдүн жанагы фракциядан чыгып кеткен жөнүндө мен билдирүү берип коеюн деп атам. Эчтекени айтпайм анан тышкары. Границаны да айтпайм, башканы да айтпайм. Мен өзүмдүн сөзүмдү, оюмду айтып койгонго уже уруксат бербейсиңерби? Парламентсиңерби же эмнесиңер? Ошентип Достук айылынын жашоочулары Баткен шаарынын четиндеги Чет булак жерлигине көчө турган болду. Аларга президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн орой мамилеси коомчулуктан нааразылыкты жаратып, мамлекет башчы ага ооз-эки эскертүү берди. Чек ара боюнча мунаса табылганы эки өлкөнүн өкмөтү соода алаканы жакшыртууга кызыктар экенин билдирүүдө. 4 мартта министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев иш сапары менен Дүйшөмбүгө барды. Тажикстандын премьери Кохир Расулзода менен жолугушууда соода алаканы 2030 жылга чейин $500 миллион чыгаруу пландалганы да айтылды. Эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү чек ара жаңжалына чейин 2020 жылы $37 миллион жетсе, 2024 жылы соода жүгүртүүнүн көлөмү $1,16 миллион эле болгон. Евразиянын стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору Бакытбек Жумагулов көп тармактуу кызматташтык үчүн коопсуздук маанилүү экенин айтууда. Бул азыр мисалы чек ара маселени биз аналитиктер, саясий серепчилер карап атканыбыз ушу эң негизгиси ушу коопсуздук аспектинде карап атабыз. Бу жерде жана наркотрафик маселеси Афганистандан бар. Ошо менен бирге жанагы мына диний экстремизм, терроризм маселелери да көйгөй болуп жатат. Бул повесткадан кете элек Афганистанда дагы бар да. Албетте бул жака да коопсуздук маселесине да көңүл катуу бурулуш керек. Коопсуздук маселеси чечилгени менен албетте экономика иш аракеттери жүрө берет. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1006,84 чакырымды түзөт. Анын ичинен 519,9 чакырымы 2011 жылга чейин такталып жазылып өкмөттүк делегациялар бекиткен. Ал эми калган 486,94 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталды. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.